Урматтуу партнер, мен Атомиден маркетинг планы экинчи бөлүгүн айтайын. Бул Атомиде берилүүчү төлөмдөрдүн экинчи жана үчүнчү түрлөрү жөнүндө болмокчу. Башкача айтканда, бул чеберлик сыйлыктар боюнча. Сиздер менен мен Махабат Абдылдаева, Атоми компаниясынын лидери. Бизде Атомиде бир нече төлөмдөр бар. Алардын ичинен лидерлик төлөмдөр жөнүндө биз айтып бермекчибиз. Биринчиден, биздин эң алгачкы лидерлик баскычыбыз бул соода чебери деп аталат. Кантип биз соода чебери болобуз? Бул жерде сиз соода чебери болууга претендент болуп турасыз. 15 күн аралыгында сиздин бардык жасаган товар айлантууңуз эсептелинет дагы, бардыгы суммировать этилип туруп анан чыгарылат. Эгерде ушул 15 күн аралыгында өзүңүздүн сол жагыңыздан 2,5 миллион балл, оң жагыңыздан 2,5 миллион балл өткөн болсо, сиз соода чебери аталасыз. Соода чеберин алгачкы жолу жапканда бизге Атоми компаниясынын флагман продукциялары сыйлыкка берилет. Башкача айтканда, Fame аттуу 5 тепкичтен турган система, баасы 8.000 сомдук. Хемахимдин баасы 8.400 сом. Ошондой эле биздин атактуу кечки 4 этаптан турган системабыз, баасы 2.800 сом. Мына ушул сыйлыктар соода чеберинин айлыктарынан тышкары биринчи жолу соода чеберин жапкан убакта берилет. Соода чеберинин бир айлык айлыгы орточо эсеп менен 100.000 сомдон жогору болот. Башкача айтканда, бир айдын ичинде 2 жолу сиздин жасаган товар оборотуңуз эсептелинет дагы, ошол 2-15 күндүктү бириктиргенде сиздин айлыгыңыз 100.000 сомдон жогору болот. Ал эми соода чеберин сиз ар дайым автоматтык түрдө жаап турган болсоңуз, сизге Түштүк Кореяга жолдомо берилет. Урматтуу партнер, Атоми компаниясы азыр биздин өнүгүп жаткандыгына байланыштуу партнерлорго жеңилдик берүүдө. Кандай жеңилдик? Бул соода чеберине чейинки дагы бир статусту убактылуу промоушн түрүндө ачып бергендиги. Бул статус мини чебер деп аталат. Мини чебер болуш үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн соода чеберине эле окшош 15 күндүк товар айлантуу эсептелинет. Болгону анын товар айлантуусу соода чеберинин почти 2 эсеге аз. Башкача айтканда, 2,5 миллион балл эмес, 1,5 миллиондон эки жагына өткөн болсо, мини чебер статусун алат дагы, ошого жараша өзүнө жараша айлык берилет. Мини чеберинин бир айлык айлыгы, орточо айлыгы орто эсеп менен 50.000 сомдон 60.000 сомго чейин болот. Урматтуу партнер, бул Атоми компаниясында алгачкы статустар. Андан кийинки статустар жөнүндө айтып кетсек, мынакей тепкич менен алганда кенже 3 статус бар. Бул биринчиси соода чебери, бул жөнүндө айтып кеттик. Ал эми экинчиси бриллиант чебери. Бриллиант чебери болуу үчүн эмне кылуу керек? Бизде ошол лидерлик период, мастерлик период бул бир айда 2 жолу, биринен 15-ине чейин жана уланылсын 31-ине чейин. Мына ушул аралык учурунда бриллиант чебери эки жагынан 2ден соода чеберин чыгарган болсо, бриллиант чебери аталат. Бриллиант чеберинин орточо айлыгы айына 300-400 миң сомдон жогору болот. Бриллиант чеберин алгачкы жолу жапкандыгы үчүн соода чеберине берилген сыйлыктарды кайталайт. Ошонун үстүнөн 64 миң сом же болбосо ордуна ноутбук берет. Ал эми бриллиант чеберин жапкан үчүн өзүнчө чеберлик айлыгы да бар. Андан кийинки статус бул Шарон Роза чебери. Шарон Роза чебери деле ошо бриллиант чеберине окшош болгону алдынан 2ден бриллиант чебери чыгыш керек. Бардык статустар бизде эки жагынан 2ден лидер чыгаруу керек. Мисалы, Шарон Роза чеберинен 2 бриллиант чыгарыш керек болсо, андан кийинки статус Жылдыз чеберинде эки жагынан 2ден Шарон Роза чыгарыш керек. Шарон Роза чебери бул орточо айлыгы 700 миң сомдон 1 миллион сомдон жогору партнер. Шарон Роза чеберин алгачкы жолу жапкандыгы үчүн бир жолку сыйлыктар берилет. Бул үчүн 2 кишилик саякат жана бир жолку 127 миң сом айлык берилет. Бул Шарон Роза чеберинин спонсорлук жана чеберлик сыйлыгынан тышкары. Андан кийинки деңгээлдер бул улук статустар. Улук статустардан 4 бар. Жылдыз чебери.
жылдыз чебери эки жагынан 2ден шарон роза чыгарат. Бул жылдыз чеберинин 1 айлык кирешеси туруктуу түрдө 1,5–2 миллион сомго чейин болот. Жылдыз чебери алгачкы жолу статус жапкандыгы үчүн компаниядан бир жолку 630 000 сом сыйлык берилет. Андан тышкары 4 кишилик саякат берилет. Андан кийинки статус бул роял чебери. Роял чебери болуу үчүн албетте эки жагынан 2ден жылдыз чебери чыгуу керек. Роял чеберин алгачкы жолу жапкандыгы үчүн бир жолку сыйлыгы 3,1 миллион сом. Роял чеберинин 1 айлыгын карап кетсек, орточо айлыгы 2 миллиондон 4 миллион сомго чейин болот. Роял чеберинин бир жолку сыйлыктардын арасында машина үчүн айына 70 000 сомдон аренда төлөнүп турат. Ошондой эле айына 127 000 сом анын картасына, корпоратив картасына которулуп турат. Бул акча роял чеберинин командасына ошол колдоо катары. Башкача айтканда, ушул акча менен роял чебери өзүнүн командасы менен иштеп, аларга жол көрсөтүп, алар менен чайпитиялар жасап, акциялар жасап, командасы үчүн кам көрөт. Роял чебери алгачкы жол жапканда албетте ага да сыйлык бар, саякат бар. Саякат бул 4 кишилик саякат бар. Жалпы суммасы 1,20 миллион сомдук 4 кишилик саякат берилет. Ал эми андан кийинки статусус бул краун чебери. Краун чебери болуш үчүн албетте эки жагынан роял чеберинин 2ден чыгарыш керек. Краун чеберинин 1 айлык туруктуу айлыгы 4 миллиондон 7 миллион сомго чейин болот. Биринчи жолу краун чеберин жапкан үчүн 4 миллион сом машинага төлөнүп берилет. 18,5 миллион сом бир жолку акчалай сыйлык. Ошондой эле айына 310 000 сомдон акча командасын колдоо үчүн которулуп берилет. Ошондой эле 4 кишилик саякат баасы 1,20 миллион сомдук саякат берилет. Андан кийинки статусубуз бул империал чебери. Империал чебери бул биздин жеткен чегибиз. Империал чебери бул орточо айлыгы 13 миллион сомго жетет. Айына алгачкы жолу жапкандыгы үчүн 63 миллион сом берилет. Сиздер элестетип көрүңүздөр, мына ушундай акча. Вон менен алганда мына ушундай бир тележка акча берилет. 1 миллиард вон эме бир жолку сыйлыгы. Андан тышкары башты 5 миллион сомдун машина үчүн берилет. Айына 630 000 сом кредитный картасына которулат. Ар бирине 255 000 сомдук 4 кишилик саякат берилет. Ал эми офистин арендасы үчүн айына 160 000 сомдон берилет. Жеке айдоочу үчүн айына 90 000 сом, жеке жардамчы үчүн айына 80 000 сом төлөнүп берилет. Мына ушундай биздин эң сонун маркетинг планыбыз бар. Көңүл бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат.